Саламатсыңарбы менин алтын окуучуларым, сүйүктүү окуучуларым, ар бир күндүн өзүнүн тарыхы бар демекчи. Дал ушул бүгүн 20-ноябрь кандай тарыхый күндөр болгон, аны кулак салып угабыз. Дал ушул 1959-жылы, дал ушул 20-ноябрда Балдар укуктарынын декларациясы, 1989-жылы Балдар укуктарынын конвенциясы кабыл алынган. Бул күнү дүйнө жүзү боюнча балдар өздөрүнүн укуктары тууралуу маалымат алып, зордук, зомбулукка жана адилетсиздикке каршы иш-чаралар уюштурулат. Дагы бир маанилүү көйгөйлөрдүн бири десек болот, азыркы учурда эң жаштардын дагы, карылардын дагы оорусу баарыбызга белгилүү болгондой, тамеки чегүүнү таштоо күнү дал ушул 20-ноябрда белгиленет. Тамеки чегүү адамдардын ден соолугуна чоң зыян келтиргендиктен, көп өлкөдө тамеки чегүүгө каршы күрөшүү боюнча атайын иш-чаралар 20-ноябрда өткөрүлөт. Тамекини рекламалоого, коомдук жайларда чегүүгө жана башкаларга тыюу салынууда. Жана дагы белгилүү дата десек болот, бүгүн 1889-жылы аалам деген түшүнүктү негизи өзгөртүп, биз жашаган саманчы жолунан башка да галактикалар бар экенин далилдеген америкалык астроном Эдвин Хаббл жарык дүйнөгө келген. Анын урматына 1990-жылы орбитага чыгарылган космостук телескопко ысымы ыйгарылган. Бул күнү 1910-жылы орус жазуучусу Лев Толстой каза болгон. 1925-жылы орус балеринасы Майя Плисецкая жарык дүйнөгө келген. 1962-жылы дал ушул күнү 20-ноябрда дүйнөгө белгилүү болгон Кариб кризиси аяктаган. 1985-жылы Microsoft Windows 1.0 иштеп чыгарылып, кадрларга таратыла баштаган. Жана дагы 1916-жылы Жетису областтык аскерий губернатору Пржевальскийде көтөрүлүштүн айынан талкаланган коммуникациянын оңдоо туурасында жергиликтүү бийлик иштеп чыккан сунушту жактырган. 2003-жылы Кыргызстан жогорку соту бир катар диний саясий уюмдарды экстремисттик жана террористтик бирикме катары таануу туурасында токтом кабыл алган. 2008-жылы БШКнын башчысы Клара Кабилова дүрбөлүңдүү видео кайрылуусунан кийин башталган кылмыш ишин иликтөөсүн башкы прокуратура токтотуп салган. 2008-жылы мамлекет башчысы Курманбек Бакиев Германияда дарылануусунан кайтып келген. Жана башка окуялар орун алды.